Баарыңарга салам. Мен өкмөткө кайрылуум бар. Сураныч жогоруда отурган бийлик өкүлдөрүнүн ушуга көңүл буруп коюшун суранам. Мен мотоцикл сатып алгам Кытайдан. Мага карго компания алып келип берген. Анан мен башында билбегендиктен алар өзү эми само собой ушундай келгенде эле растаможка кылып алып келет деп ойлогонмун. Анан кийин немеден чек арадан 3 күн өтпөй туруп калганда мага айтышкан, айтып койбой тиги саткандарыңа бизге документтер жөнөтсүн деп. Биз өтө албай атабыз чек арадан. Ошондо айтып мен жөнөттүрткөм тиги немеге. Анан ошондо ошол документтер менен чек арадан өтүп келишкен. Анан кийин келгенден болду, келди, мотоциклин алып кете бер деди. Мен сүйүнгөндөн алып кетип калдым, документи жок эле. Анан кийин документтерин бербейсизби десем, ошо мен алып кетип атканда только грузчиктер эле бар болчу да, грузчиктер. Тиги мен менен сүйлөшкөн каргонун өкүлү жок болчу. Анан кийин ошо кийинчерээк ошого чалып документтерин бербейсизби десем, мына берем, ана берем, мен жок болчумун жумуштан, тигиндей мындай деп туруп ошол бойдон жок болуп кетти. Анан сураган сайын шеф минтип атат, тигинтип атат. Анан башка мотоцикл келсе ошол мотоцикл келди кылып алып беребиз сага деп ошентип көпкө чейин чойду. 2 ай өтүп кеткенден кийин эми мен эмне болду деп неме кылсам, эми болсо инвойсуң жок, сага кантип растаможка кылып беребиз, сен инвойс бер бизге дейт. Менде каяктан инвойс болот? Карго компания мага алып келип берип атса, мен биякта отурсам. Мага ошо электронный жөнөтүп кое алат. Электронныйды распечатать этсем, копия болуп калып атат. Анан кийин ошентип акыры айла жок, өзүм бүтүрөйүн деп Северо Восточный таможняга бардым. Ал жерден Рустам байке, контрабандный отделде иштеген Рустам байке мага айтты, ушундай протокол боюнча 30 000 штраф төлөсөң, ошол протокол менен барып туруп на основе этого протокола тебе сделают декларацию деди. Анан кийин декларацияны алып алып, ошо растаможкаңды алып алып барып оформляться можешь легко деди. Макуланда деп анан айла жок, ошо 30 000 болсо да төлөп бүтүрөйүнчү деп 30 000 төлөп, тиги кантка барып растаможкага 1-2 документи менен 26 000 төлөп, лабораториядан өттүм, тиги унаанын лабораториясынан 4 000, 3 000 канча, короче, почти 4 000, ошентип 60 000 кетирип, унага тиги уже немеге окошкасына барсам, инвойсуң жок, сени регистрировать этпейбиз дейт. Инвойс каяктан келип чыгат? Откуда взяться инвойс, если я плачу штраф из-за отсутствия инвойса? Анан кийин жок, бизде ушундай. Таможняң айта берет. Кандай неме өкмөт, кандай закон? Таможня менен ГРС, унаа экөөнүн ортосунда взаимосвязь жок болсо. Анан кийин айла жок, неме ошо таможняга бар, сен ошо копияңан алып, неме маалыматты алып туруп декларацияга жаздыбы? Значит, кайра таможняга бар деди. Барсаң ошол жерден печать жазып заверять этип берет деди. Анан тиги Северо-Восточный таможняга Рустам байкеге чалып туруп ушундай дешип атат десем, эмне печатьты басып коюпту, кайра бар деди. Кайра кантка бардым. Барып айтсам, мен сага эмне нотариусмунбу деп мени сөгүп кууп чыкты. Жалдырасам болбой койду. Ушундай дешип атат байке десем, что ты мне предъявляешь, меня делаешь крайним деп эле кыйкырып, ал Нурлан деген ошол жердин начальник экен. Анан айла жок, кайра бардым немеге, кайра барып башка окошкаларына кирип, улуурагына кирип көрөйүн, ошолор билеттир десем, алар дагы кыла албайбыз, тиги немеге бар, главный аппаратурага бар, тиги ГРСтин Аюгранттын ылдыйрагында деп. Ошол жерге барсаң сага кол коюп берет, анан кийин биз кабыл алабыз деди. Ал жерге барсам, биз ким айтты сен аны деп, алар күлөт кайра. Анан кийин тиги алардын главный жок экен, Макенов Антон Павлович деген. Жок экен, тиги замдары ошо анын немеси де, кол алдында иштегендер күлүп неме кылып, анан кийин бирөөсү чалды, айткандай таможняга чалып, ушундай эмне кылабыз десе, он уже легализовался деп орус тилинде айтты. Он легализовался на основе штрафа, протокола. У него есть на руках уже
декларация. На основе этой декларации вы должны принять его транспорт десе, жанындағы кыз отуруп өчүр деп туруп, өчүртүп туруп, анан айта берет буларды отпой. Эмне кантип айта берет? Экөө не, короче, сөз жок в общем. Айта берет булар. Сен кайра таможняга барып туруп неме заявление жаз, мен инвойсум жоготуп алдым десең, алар сага башка инвойс берет, уже заверенный болуп калат дейт. Алар кайсы инвойсту берет? Аларда дагы копиясы эле жатат. Ал дагы айтат, мен сага нотариусумду заверять этип бергидей. Или вообще эле кууп чыгат, сен кандай шалак адамсың, сен документтериң баарын жоготуп жүрө берген. Оригиналын да жоготупсуң, эми копиясын да жоготупсуң деп. Анан айла жок, кайра бардым демеге, тиги Макеновго, Макеновдун өзү менен сүйлөшөйүн деп, аны таап күтүп, ошо Макеновдун өзү менен сүйлөшсөм, сен официально заявление жаз, биз официально отказ беребиз. Ошол отказ менен сотко барасың гражданский. Ошол сот сага заверять неме подтвердит твое имущество. Ошол на основе этого документа мы тебя оформим дейт. А тиги гражданский адвокаттар менен, по гражданским делам адвокаттар менен сүйлөшсөм, алар айтат, алар сот сага 3-4 ай күтөсүң биринчи очередь, анан кийин сот отказ берет сага дейт. Анткени сен ушул мүлк сага тиешеси неме, сага таандык деген документиң жок дейт. А то, что декларация у меня есть, никакого значения не имеет. Не кылышым керек мен ошондо? Ушуга көңүл буруп койгулачы, сураныч. Канча деген немелерди эле, меники го мотоцикл мындай серьезный. Скутеристтердин канчасы неме мүлкү жок калып кетишип атат. Анан кийин еще ошо алып койгон скутерлерди дагы өкмөт өзү неме кылып документтерин тактап туруп анан кайра сатылат экен ошол. Өздөрүнүкү болот, анан кийин биз өзүбүз кайрылсак болбойбу? Мен мотоциклым тиги немеде турган жок, стоянкада. Меники үйдө эле турат. Мен жөн эле ошону как положено, как законопослушный гражданин хотел оформить, а потом ездить.